Assalamu алейкум достор, жалпы спорт күйөрмандары. Бүгүн кайрадан эле кыргыз спортундагы жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, сөзсүз комментарий жазып, спортчуларыбызды колдоп коелу. Кыргыздын ММА мушкери Тилек Машрапов 16 август күнү октагонго кайтып келгени турат. Эсиңиздерде болсо, Машрапов акыркы беттешин былтыр сентябрь айында казактардын октагон уюмунда Бишкекте болгон турниринде өткөрүп, жеңишке жеткен. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Анда ал египеттик Абдель Имаматтуу мушкерди убактысынан мурда граунд энд паунд менен жеңип алган. Бирок күйөрмандардын көбү андагы Машрапов менен Мыктыбек Мамасалиевдин атаандаштарынын деңгээли төмөн экенин айтышып нааразы болушкан. Эми мынтип чоң тыныгуудан кийин күчтүү мушкер менен чыгып күчүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Болгондо да кыргыз спортчусу өзүнө жаңы болгон 84 килограмм же орто салмакта чыкканы жатат. Бул албетте жаңы сыноо. Тилек августтун 16-сында орусиялык Руслан Шамилов аттуу мушкер менен мушташат. Биздин мушкердин рекорду 12 жеңиш, 5 жеңилүүдөн турса, атаандашы 14 жолу жеңип, 5 жолу жеңилип калган. Ал карьерасында М1, MMA Series, RCC, OpenFC, Найза жана Урал уюмдарында мушташып келди. Быйыл апрель айында ACA менен келишим түзүп, алгачкы беттешинде Эвертон Палакини аттуу бразилиялык мушкерди жеңип алды. Эми ACA'де экинчи беттешине чыкканы турат. Ал Тилек менен боло турган беттеш тууралуу мындай деген: Тилек Машрапов өтө бекем жана физикалык жактан күчтүү мушкер. Бирок бул анын 84 килограмм салмагындагы ACA'деги алгачкы беттеши. Бул деңгээлдеги орто салмак таптакыр башка нерсе. Ал бул сыноого даяр болушу керек. Машраповду кыргыз фанаттары алдыга сүрөп турган атмосферада мушташа турганыбыз мага абдан жагып жатат. Кыргыз күйөрмандары КМШдагы эң жакшы колдогондордон. Бирок мен ошол кечте алардын маанайын түшүрөм. Москвада менде дагы жана бардык орус мушкерлеринде колдоо кем болбойт. Бардыгын өзүңөр көрөсүңөр. Демек баарыңарды 16 августта Live аренага чакырам деген сөздөрүн жазып калтырды. Бул беттешке спортчулардын жаракатсыз чыгышын чыдамсыздык менен күтөбүз. Сиздердин оюңуздарча, Тилек жаңы салмакта өзүн көрсөтө алышы мүмкүнбү? Мушкерлердин кимиси күчтүү деп эсептейсиздер? Жаза кетиңиздер. Кыргыз спортундагы жылдыздардын бири Марсель Нурланбек уулу казак мушкери Анварбек Мотиваторду оңой жеңип алгандан кийин кулачкадагы реваншы тууралуу айтып, эми чекти өзү сурай турганын белгиледи. Шарттарды эми мен коем, акчасы туура келсе келтиребиз дегендей кылды. Жалаңач муштумда булардын кимиси жеңишке жетиши ыктымал. Кандай ойлойсуздар? Ассаламу алейкум, кыргыз элим, ошондой эле казак бир туугандар. ММА бойду көрдүңөр Анварбек менен. Анварбек реванш деп атат кулачкадан. Анварбек, эгер ушул видеону көрүп алсаң, чек поставь, здесь чек поставь, сейчас готов. Чек. Так что, Анварбек, мунусунда мен алам эми чекти. Мурдакысында сен алдың, эми мунусунда чекти мага коюп бер. Чек сураганды. Өзүмө ылайык чекти сурайын эми. Кандай дейсиңер бул жагы? Спортчуларыбызды колдоп, өз оюбузду жазып, комментарий калтыралы. Бул биз үчүн жана кыргыз балбандары үчүн өтө маанилүү.